Адресиңерди тактап коесуңарбы? 12 микрорайон чалуу кабыл алынды, күтө туруңуз. Бишкек шаардык борбордук станциясына күнүгө 1000ден ашуун чалуулар келет. Чалуулардын бардыгы тең атайын 5 түйүнгө келип түшөт. Ал жакта кабыл алынган адистердин бардыгы тең, эмнеге чалганыңызды, кандай оорулар булардын бардыгын тең тактап алып, атайын диспетчерлерге жөнөтөт. Диспетчерлер болсо керектүү бригадаларды сиздерге жөнөтөт. Саламатсызбы, тез жардам кызматы? Диспетчерлердин чакан бөлмөсүндө жалпысынан 20га жакын кызматкер тынымсыз телефонго жооп берип олтурган болот. Өткөндө ушул аппаратта отурамын деп, аппаратта иштейм деп бирөөлөр чалган. Баягы бизде мисалы биякта 12 киши отурат. Бир момент вызов болгондо 5 оператор алабыз да. Анан угулбайт, бири-бирибиз ушунча кыйкырык, баягы тияктан да кыйкырык, бияктан да кыйкырык болуп баштайт да. Анан үнүңдү чыгарып койсоң эле, баягы кыйкырышат, сен мага эмне кыйкырып атасың, үнүңдү эмне катуу чыгарып атасың дейбиз. Анан биз айтабыз, силер бизге угулбай атасыңар, ошон үчүн биз балким силерге катуу айтып алатабыз окшойбуз деп, ошондой сөздөр дагы болгон, ошондой разборкалар да болгон биздечи. Бул бөлүмдө реанимациялык, кардиологиялык, неврологиялык, психиатр, педиатр, гинекологиялык жана жалпы линиялык болуп 7 тармакка бөлүнөт экен. Фамилияңыз ким? Канча жаштасыз? Эмнеңиз ооруп атат? Жүрөгүңүз ооруп атабы? Телефон номериңизди айтып коюңуз. Бизде 5 линия бар. Ошо 5 линиядан 5 оператор жооп берет. Бирок бул жерде дагы линиялар кошулуп калышы мүмкүн. Анткени биз жооп берип атканда телефон занят болуп калат да. Ошон үчүн биз бир маалда эгер 10 киши чалса, биз 5-өн эле жооп беришибиз мүмкүн. Эгер адресин бат-баттан айтса, биз бат-баттан алабыз. Если адресин жакшы айта албаса, биз да кыйналабыз, аларды да кыйнайбыз адресин сурап. А толук адресин бермейин, биздин бригадада бара албайт. Тез жардам кызматкерлеринин жумушу эртең мененки саат 8-де башталат. Бирок таң эртең менен бул жактагы медайымдар эртең менен саат 7-6:30 келгенге аракет кылат. Себеп дегенде 8ге чейин алардын медициналык жабдыктары, ошондой эле кийим-кечилердин бардыгы тең даяр болуп, бул жакта 6 бригада даяр турушу керек. Ал эми тамактанганга ар бир бригадага 15-10 мүнөт гана убакыт бар экен. Биринчи очередтен чемоданды карап алабыз. Чемоданда кайсы эмне ампула бар, эмне ампула, кайсы ампулалар жок. Ошонун баарын карап алып туруп, кардиографты карайбыз, машинада эмне бар, эмне жок, ошонун баарын карап алабыз. Тез жардам кызматындагыларда кызыктуу окуялар көп болот. Кайрылуунун мүнөзү дагы ар түрдүү. Кээ бир кары-картаңдар балдары майрамы менен куттуктабай койсо, же майда барат нерселерге дагы маанайы чөксө, дароо тез жардам кызматына кайрылышат экен. Норматив боюнча тез жардам кызматы чакырылган жерге 15 мүнөттүн ичинде барыш керек. Бирок шаар ичиндеги жолдогу тыгындарга, ошондой эле шаар ичиндеги подстанциялардын жетиштигинен улам жарым саат, ошондой эле 1 саат кечиккен учурларыбыз дагы болот. Биз деле колдон келген жардамыбызды эл үчүн кызмат кылабыз. Анан пробка болгондо рисковать этебиз, встречный чыгабыз. Кээде болсо жол ачык болсо, анда бат эле барабыз. Анда бир 10-15 мүнөттүн ичинде барып обслуживать этип чыкканга аракет жасайбыз. Биринчи бейтапка жардам көрсөтүп болгон соң рация аркылуу экинчи чакырыкты кабыл алып, шаардын бир бурчунан экинчи бурчуна бет алдык. Себеби тез жардам унаалары жана бригадалар станцияда жетишсиз экен. Жилмассив, Киличек, 1424.
Топтун курамы тейлөөсү мыкты болсо да ыкчам барууга тоскоол болгон нерселерди өз көзүң менен көрүп, жардамга муктаж болуп жаткан бейтапты ойлогондо жолдон чыдамың кетет экен. Не надо приближаться. Койке, не спеша, Кудай шүгүр. Мы не торопимся. Кээ бирки больнойлор бар, бейтаптар. Алар кыйкырып, жакшы жооп берсең деле кыйкырып, өкүрүп, гурбит эткендер да бар да. Алардын деле көңүлүн көтөрүүгө аракет кылабыз. Алдыңкы күндөрү тез жардамда чоң өзгөрүү күтүп турат. Анткени тез жардам кызматына автоматташтырылган башкаруу системасы киргизилүүдө. Бул программа биринчи кезекте чалууларды кабыл алуу кызматынын ишин жакшыртаарын айтышат. Чакыруу болгон жерге кайсы кызматкерлер жакын турганын жана кимиси барса эрте жетерин аныктайт экен. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Сакиев, New TV Таң Манай программасы үчүн.